Анда 21 маселе баштай берели. Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет караган. Баяндамачылар Бакиров Өмүрбек Мирзараимович, Кыргызстан социалдык демократик партиясы парламенттик фракциясынын лидери, убактылуу милдетин аткаруучу. Турускулов Жыргалбек Бүрүчбекович, Республика Ата журт парламенттик фракциясынын лидери. Нурдинов Бейшеналы, Кыргызстан парламенттик фракциясынын лидери. Төрөбаев Бакыт Эргешевич, Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынын лидери. Сулайманов Алтынбек Турдубаевич, Бирбол парламенттик фракциясынын лидери. Нышанов Сайдулда Камболотович, Атамекен парламенттик фракциясынын лидери. Калматов Анарбек Баратович, президенттин жогорку кеңештин ыйгарым укуктуу өкүлү. Исмаилов Улан Чекишев, конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет төрагасынын орун басары. Баяндамачыга сөз берилет. Урматтуу депутаттар, анда комитеттин орун басарына эле бербейлиби? Баарын бир эле окуп койсун, анда ар бирин окубай эле. Анда Улан Чекишевич, сиз келе берели? Ортман окуп койсом болобу? Урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-чи беренесинин 5-чи бөлүгүнүн 3-чү пунктуна ылайык Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөлөрүн кызмат ордуна шайлоо үчүн Кыргыз Республикасынын президентинин сунушу келип түштү. Президенттин сунушу менен Шайлдабекова Нуржан Карманбековнаны, Насбеков Марс Дамировичтин, Дубанбаева Анар Сартбаеванын, Койчукеев Нурлан Чокоевичтин, Жумалиева Акбалык Калыеванын, Жупуева Айдана Садыбакасынын талапкерлиги сунушталды. Андан тышкары комитетке Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин парламенттик фракциясынын Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиянын мүчөлөрүнүн кызмат ордуна талапкерлиги сунуштоодо боюнча төмөнкү чечим келип түштү. Бирбол парламенттик фракциясынан Бекматов Абджапар Капыровичти, Атамекен парламенттик фракциясынан Гайыпкулов Искендер Төрөбаевичтики, Кыргызстан парламенттик фракциясынан Эшимов Акылбек Жусуповичтикин, Өнүгүү прогресс парламенттик фракциясынан Шайназаров Тынчтык Ураимовичтин, СДПК парламенттик фракциясынан Жылкыбаев Узарбек Казиевичтин, Республика Ата журт парламенттик фракциясынан Маматов Кайрат Адамкалыевичтин талапкерлиги сунушталды. Аталган сунуштуулар боюнча комитет чечими бар. Комитеттин сунушу боюнча деген чогуу эле список менен деген эмесек болот экен, голосовать этсек болот экен. Ошого каршы болбосоңор электрондук чогуу эле список менен этсек. Урматтуу депутаттар, жабык жашыруун добушту электронный деген биринчи беките болбойлубу анда, добушка коюп. Анда жабык 4-чү микрофон. Урматтуу төрага, биз тааныгандары бар экен, тааныгандары жок экен, мындай туруп тааныштырып коюшпайбы өзүн? Фамилиясынан да ким экенин да билбейт экенбиз. Жок, суроо жооп болот. Биринчи кандай кылып сайлайбыз, ошону беките болбойлубу? Андан кийин анан суроо жооп кылалы. Урматтуу депутаттар, бул комитеттин сунушу. Комитеттин сунушу. Палата кандай чечсе ошондой болот да. Комитеттин сунушун добушка коеюн, анда жабык электрондук добушка деген. Ооба. Макулсуздарбы ошого? Анда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 99, каршы жок, баары 99, катталды 103.
Комитеттин чечими кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, эми суроолор болсо кандидаттарга берсеңиздер болот. Урматтуу төраға, комитеттин чечими жалпы список менен деп болгондо, анан Жо, мен аны добушка койдум, уже бекитип алдык жалпы список менен деп. Жашыруун электрондук добушта бекитип албадык азыр. Эми суроолор болсо, депутаттар берсеңиздер болот, сурооңор жок болсо. Барбы, таблону берип койгулачы. Башталды. Добуш берген өтпөйдү. Ой. Ай, блин. Чек. Шайлап коелу, андан кийин. Экинчи микрофон. Урматтуу коллегалар, биз жалпы тизме менен деп азыр чечим кабыл алдык. Эгер жалгыз ар бирин караганда эми суроо жооп болсо болот, эми камчы базы суроо жооп болот. Тизмеге суроо беребизби? Давайте жоошуга коелу, шайлап коелу. Добушка койсоңуз туура болмок да. Анткени деген жалпы тизме менен деп чечилгенден кийин добушка койсоңуз болмок да. Урматтуу депутаттар, анда мен суроо жок эле жабык электрондук шайлап коелу дегенге макулсуздарбы, анда добушка коем анда. Добушка коем, добуш бериңиздер анда. Жок. Билден болсо деген анда суроо берет болчу. Макул 97, каршы 2, баары 99 катталды 105. Сунуш өттү. Эми урматтуу депутаттар, добушка коем, шашпай туруңуздар. Эми урматтуу депутаттар, мына баарын 12-ни, баарын кандидатты баарын бир эле чок эле добушка коеюн, анда жабык электрондук добуш менен. Коюңуз. Макулсуздарбы? Макул, коюңуз. Анда добушка коем, добуш бериңиздер. Жабык электрондук добуш. Анда будет сейчас. Макул 101, каршы жок, баары 101. Шайландыңар баарыңыздар. Өттү. Эми урматтуу депутаттар, комитеттин чечимин окуп койсун эми. Жок, комитеттин чечимин окуп койсун, андан кийин процедурный. Иә. Урматтуу депутаттар, ортого чыкпай эле койбойсуздарбы? Мен болдугула шайлап бербедикпи эми? Жок. Токтомду бербейсиз, токтом. Кана. Азыр токтомду берсин, мен токтомду окуп коеюн анда, урматтуу депутаттар. Az toktомдап келип берсин азыр. Токтомдап келип берсин. Токтомдун долбоорун берип койбойсуздарбы?
Биз окуп коебузбу? Урматтуу депутаттар, токтом долбоорун күтө туралы, алып келелик азыр, алып келсин. Не, экинчи микрофон процедурный. Урматтуу депутаттар, Нурбек Өмүрбекович, менде суроом жок. Хотя бы мына ар бир мына уже шайлаган уже Боршайком комиссия ар бир өзү жөнүндө мындай фамилия, имя, отчествону айтып, хотя бы эл таанысын да, хотя бы масканы чечип, телевизордон көрсөтүп атат. Аны билсин да, мына бизде Боршайкомдо мындай кишилер иштеп атат деп. Боршайкомдун мүчөлөрү өзүн тааныштырып койсун, все, ошол эле жетет да. Урматтуу депутаттар, токтом долбоорун окуп коеюн анда, уруксат болсо, э? Эме кылсынчы. Ар бирөөңөр туруп, аты жөнүңөрдү айтып коюңуздар. Туруп айтып коюңуздарбы? Мен токтомду окуганда эле фамилияларын айтам, ошондо туруп коет. Макулсуңарбы? Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому, Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнүн 6-чы пунктунун Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 2-чи беренесинин 2-чи бөлүгү жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин регламенти жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 124-чү беренесин жетекчиликке алып Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешин токтом кылат. Жабык жашыруун добуш берүүнүн жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөлөрү төмөндөгүлөр шайлансын. Шайылдебекова Нуржан Карманбековна, Наспеков Марс Дамирович, Койчиев Нурлан Чокоевич, Жумалиева Акбалык Калыевна, Жупыева Айдана Садыковна, Бегматов Абдыжапар Капырович, Гайыпкулов Искендер Төрөбаевич, Ешимов Акылбек Жусупович, Шайназаров Тынчтык Ураимович, Жылкыбаев Узарбек Казиевич, Маматов Кайрат Адамкалиевич, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин төмөндөгү токтомдун күчүн жоготту деп таанылсын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 23-июндагы Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн шайлоо жөнүндө номер 777 6-чы токтому Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 3-сентябрындагы Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 23-июнундагы номер 774 6-чы токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2020-жылдын 4-ноябрындагы Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөлөрү шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2016-жылдын 23-июнундагы номер 774 6-чы токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу ушул токтом кабыл алынган күндөн тартып күчүнө кирет. Урматтуу депутаттар, ушул токтомду добушка коем, добуш бериңиздер.
Makul 102, karşı yok, bari 102, kattалды 105. Токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, азыр Думанбаева Анар Сартбаевна мурду гана 5-ке чыгып кетти, азыр келет. Ошону айтып коеюн дедим. Урматтуу БШКнын мүчөлөрү, урматтуу БШКнын мүчөлөрү, уже мүчө болдуңуздар да, ишиңиздерге ийгилик, ден соолук, жакшылыктарды каалайм. Урматтуу Нурбек Омурбекович, Аида Камчыбековна, урматтуу Жогорку Кеңешинин депутаттары, азыр бизге ишеним көрсөтүп колдооңуздарга чоң рахмат. Мен ойлойм, азыркы Борбор шайлоо комиссиянын курамы бардык аракеттерди мыйзамдуу, демократиялуу, эркин, анык шайлоо өткөрүүгө жумшайт деп ишендиребиз. Рахмат. 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 Все, урматтуу БШКнын мүчөлөрү, бара берсеңиздер болот. Урматтуу депутаттар, мен дагы бир токтомду окуп коеюн. Жаңы эле алып келишти жана судья боюнчачы, сот боюнча. Ага да добуш берип коелу, урматтуу депутаттар. Ал эме токтомун берип коелучу. Токтомун окуп коеюн. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтому. Жумашеваны Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясынын кызматынан бошотуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 80 беренесinin 3. bölüğünün 1. punktuna 96 беренесinin 3. bölüğüne жана Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын 27 беренесinin 1. bölüğünün 1. punktuna ылайык Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши токтом кылат. Отставкага кеткендигине байланыштуу 2021-жылдын 8-июнунан тартып Жумашева Фируза Зулумбекованы кызматынан бошотуу менен Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун судьясынын ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотулсун. Урматтуу депутаттар, ушул токтомду добушка коем, добуш бериңиздер. Урматтуу депутаттар, отурсаңыздар. Макул 100, каршы жок, баары 100, катталды 104. Токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, урматтуу биздин төрагабыздын Талант Турдумабаевичтин кайрылуусу бар эле. Уруксат болсо сиздерге ошо жеткирип коеюн. Урматтуу депутаттар, угуп койсоңуздар. İçine tırsanıp koyuyorlar. 5 minuttan keyin okup koyayın o. Урматтуу депутаттар, убакыт учкан куш дегендей 6-чакырылыштагы Жогорку Кеңештин 8-сессиясы өзүнүн ишин кече жакында эле баштагандай болду эле. Мына эми бүгүн акыркы жыйналышыбызды өткөрүп, жыйынтыктап жатабыз. Бул мезгил тагдырды чечүүчү бир катар саясий жана социалдык экономикалык окуялар менен коштолду. Өзүңүздөргө маалымат болгондой, элибиздин президенттин башкаруу формасын тандап жана жаңы конституцияны кабыл алуусу маанилүү тарыхый окуялардан болду. Урматтуу депутаттар, өткөн жылдын 5-6 октябрында болуп өткөн окуяларда сиздер эл тагдырын, мамлекеттин кызыкчылыгын, бүтүндүгүн жана биримдигин жогору тутуп, өлкөнүн мыйзамдуу укуктук талаасына алып келүүгө, тез арада легитимдүү мамлекеттик бийлик органдарын калыбына келтирүүдө, түзүүчүлүк иштерге багыттап, жоопкерчиликти жана
ынтымактуулукту көрсөттүңүздөр. Саясий стабилдүүлүктү сактоо жарандык коомдун дагы зор салымын баса белгилеп кетмекчимин. Ошол эле учурда депутаттарыбыз жана бизнес өкүлдөрү жогорку кеңештин имаратын оңдоого бюджеттен акча кетирбестен өздөрүнүн жардамын көрсөткөндөрү үчүн ыраазычылык билдирип кетсем, ушул эле мезгил экономикабыздын абалына, элибиздин тынч жашоосуна терс таасирин тийгизген коронавирус пандемиясынын уланышы жана өлкөбүздүн чек арасындагы кырдаалдын курчусу менен коштолду. Жогорку кеңештин ушундай кыйналыш шарттарда туруктуулукту жана калктын социалдык бакубаттуулугун камсыз кылуу максатында бир катар зарыл чаралар көрдү. Урматтуу депутаттар, сессия мезгилинде 50 пленардык жыйын, 5 кезексиз жыйналыш өткөзүлүп, 131 мыйзам жана 615 токтом кабыл алынды. Алардын ичинде референдумдарды дайындоо, республикалык бюджетти бекитүү, инклюзивдик билим берүү, киргизүү, экономикалык мунапыс, айыл жана суу чарбасын өнүктүрүү, жер казынасын натыйжалуу пайдалануу, Баткен областында өзгөчө статус берүү тууралуу мыйзамдар өзгөчө мааниге ээ. Негизинен жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 22 депутаттык комиссия түзүлгөн. Акыркы сессия аралыгында 4 депутаттык комиссия түзүлүп, анын ичинен Кумтөр алтын кең иштетүү натыйжалуулугун иликтөө боюнча депутаттык комиссия бүгүнкү күнү алгачкы отчетун берди. Комиссиянын 3 айлык жыйынтыгы менен убактылуу тышкы башкаруу киргизилип, комиссия өз ишин улантууда. Сессия мезгилинде жогорку кеңештин тарабынан 13393 жарандардын кайрылуусу каралып, 850ден ашык шайлоочулар менен жолугушуу өткөрүлдү. Андан тышкары башкы прокурордун, Улуттук банктын жана эсептөө палатасынын төрагаларынын отчеттору каралды. Урматтуу депутаттар, сессия мезгилинде жогорку кеңештин иши жөнүндө толук маалымат китеп түрүндө сиздердин алдыңыздарда турат. Урматтуу депутаттар, сиздердин жана өзүмдүн атымдан президенттин жана министрлер кабинетинин жогорку кеңешиндеги өкүлчүлүктөрүнө, жогорку кеңештин аппаратына, ошондой эле жарандык коомго жалпыга маалымдоо каражаттарынын жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө кошкон салымымды үчүн ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Кыргызстандын аймактык коопсуздугуна коркунуч туудурган окуя болуп өттү. Тынчтыкты жана мамлекеттүүлүктү сактап калыш үчүн тиешелүү чаралар көрүлдү. Жаңы кабыл алынган конституциябызга ылайык бир топ мыйзамдарга шайкеч келтирүү зарылчылыгы бар. Ошондой эле акыркы күндөрү ковид илдети күндөн күнгө күчөп, экономикабыз оор абалда турган учурда элдин кызыкчылыгына көздөө максатында айрым депутаттарыбыз июль айында кезексиз сессия өткөрүү жөнүндө депутаттарыбыздан сунуштар келип түштү. Бул сунуштарды туура деп ойлойм. Баарыбыз колдошубуз керек. Ушундай убакта туура түшүнүп, колдоп бериңиздерди үчүн ыраазычылык билдирем. Ошондуктан кезексиз сессия 5-июлдан 30-июлга чейин өткөрсөк туура болот деп эсептеймин. Ушуну менен Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 6-чы чакырылышындагы 8-сессияны жабык деп жарыялаймын.